Ең біріншісі хуффейн деген сөз екі теріден болған массыны айтады. Теріден болған массыға уламалардың бардығы, айиммай арба рахимахулла, төр мазхабтың бардығы айтады, мас тарса болады дейді. Бүт бардығы айтады, не қылса болады дейді, мас тарса болады дейді. Ошондуктан бізде не қылабыз, мас тарсақ жайыз. Ал балдар мас тата турган жер, кайсыл жерде жууш керек болсо бутты, ошол жерге чейин массы тосуп турса, мына ушуну массы деп айтылат. Биз ошону буттун кадамын сенин баягы эки кызылашык. Эки кызылашыкты жаап турган нерсе териден болгон. Ушуну массы деп айтылат. Ушу массыга мас тарса болот. Эгерде кичинекей болсо, кызылашыгыңды жаппаса массың, жанынан кичинекей болсо, жөөтү эле жука болсо, анда ага мас татканга болбойт. Биринчи массынын шарты сени эмне кылат кийгениңде, сени кызылашыктан тартып, томуктардан кошуп жаап турса, ушул мас болот. Ушуга мас тарса болот. Аны балдар байлап алган болсо деле, ошондой эле кээде баягындай замок коюп коет. Замок менен коюп койсо деле, ага мас тарса боло берет. Анын замогу бар экен, бул замогу жок экен деп билген туура эмес. Замогу болсо деле, кызылашыкка чейин жаап турса, ушул массы. Эми ушуга эмне кылса болот? Мас тарса болот. Түшүнүңөрбү? Эгерде ошол жерди тосуп турса, бутуңду толук кызылашыкка чейин анда мас тарса болот. Толук тоспосо, анда мас тартканга болбойт.